Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңеш төрагасы Талант Мамытов бүгүн 17 ноябрда өлкө премьер-министринин милдетин аткаруучу Артем Новиков менен жолугушту. Жолугушууда Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан өлкөдөгү социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар талкууланды. Мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону ачык, айкын жана таза өткөрүү, ошондой эле бардык талапкерлер үчүн бирдей шарттарды түзүү биринчи кезектеги маселелердин бири экенин белгиледи. Талант Мамытов учурдагы кырдаалда макроэкономикалык туруктуулукту, азык-түлүк коопсуздугун жана өлкөдөгү ишкерлердин активдешүүсүнө түрткү берүүчү чараларды камсыз кылууга биринчи кезекте көңүл бурулушу керектигин кошумчалады. Биринчи кезекте биз ошол чоң жоопкерчиликти татыктуу аткарып, шайлоолорду так жана таза өткөрүш керек. Бардыгына бирдей шарт түзүп берүү биздин милдетибиз. Ошону менен бирге бүгүнкү күнү өтө чоң мамлекеттик деңгээлде маселе турат. Бул экономиканы стабилдештирүү жөнүндө маселелер.